Буга чейин өрт өчүрүү кызматкерлери 1969-жылы курулган. Эскилиги жеткен имаратта иш жүргүзүп келишкен болсо, эми минтип жаңы имараттуу болушту. Имаратты куруу иши 2013-жылдын июль айында башталып, республикалык бюджеттен каржыланган. Мындан сырткары деме өрчүлөрдүн да салымы болуп, куруу иштери аталган башкармалыктын өздүк курамы тарабынан жүргүзүлүп, натыйжада 31 миллион сом үнөмдөлгөн. Бұл зданиянын сметной стоимости почти 58 миллион, полностью округлить етіп айтқанда 58 миллион болады. Біз бұл зданиянын өздік құрамның күчімен құрдық. Керек специалисттер, бізге керек мал, керек отопленияны, кровляны, канализация, водопровод, ошолорду ғана тендерге бердік, ал қалған иштердин барын өзүбүздүн құрамның күчімен құрдық. Имарат 2 кабаттан туруп, биринчи кабатында жуунуучу жай, ашкана, автоунаалардын тетиктерин оңдоочу жай, атайын өрттүк кийимдерди кургатуучу бөлмө. Ал эми 2 кабатында башкармалыктын жана бөлүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн кызматтык кааналар жайгашкан. Имарат жылытуу системасы менен камсыздалган. Биз бүгүнкү күнгө чейин ошо өзүңүздөр биздин Баткен шаарынын Турунбай Сатов көчөсүндөгү 69-жылы курулган, ошондон бери 2014-жылга чейин бир капиталдык ремонт болбогон имаратта иштеп келгенбиз. Ал жер деген ушу бокс менен автомашиналар турган гараж менен жана 2 бөлмө болгон. Бул биздин кызматка бул эң оң таасирин берет деп ойлойм. Себеби бул биздин кызматкерлердин бул жер өз үйүндө эсептелет да, себеби бул жерде күнү түнү кызмат өтөшөттөр. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жакшы саамалыкка ортоктош болгон өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкө аймагында өрт өчүрүү боюнча комплекстүү программа кабыл алынып, өрткө каршы күрөшүүнүн аймактардагы бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңоого жетишээрлик көңүл бөлүнүп жаткандыгын белгилеп өттү. Акыркы жылдары өлкө аймагында билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында, мындан башка да керектүү тармактарга көңүл бөлүнүп, социалдык объектилердин байма-бай курулуп жатышы мамлекеттин күчүнө кирип жатканынан кабар берет деп кошумчалады. Сіздердің ішіңізді білеміз. Кейде ушундай шарттар болот. Өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тобокелге салып, өрттү кечип, бирөөнүн өмүрүн сактай турган мезгилдер болот. Андай мезгилде силерде болбосун. Өрт кырсыгы болбосун элибизде. Ушу имаратты келип көрүп эле суктанып кеткен гана күндөр болсун. Силерге баардыгыңарга Кудайым чилден солук, узун өмүр берсин. Ишиңерде албан ийгиликтер болсун. Также на борту отсека имеется надувная лодка, навальный шланг, грузоподъемность 560 килограммов. Андан соң өкмөт башчы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдары министри Кубатбек Боронов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жаңы салынган имараттын шарттары менен таанышып чыкты. Баткен областык өрткө каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы жана номер 26 аскерлештирилген бөлүгүндө элди өрт кырсыгынан сактоо багытында 38 кызматкер эмгектенүүдө. Атайын адистердин билдирүүсүндө Баткен шаарынын жана Баткен районунун аймагында өткөн жылы 49 өрт кырсыгы катталса, быйылкы жылы бир да өрт кырсыгы катталган эмес.